Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Ден соолук программасынын кезектеги чыгарылышы бул жолу ботулизм оорусу боюнча айтып беребиз. Бул оору дегеле эмнеден пайда болот, кантип сактансак болот, канчалык деңгээлде кооптуу деген суроолорубузга жооп алабыз. Себеби азыркы учурда баарыбыз кышка камданып банкаларды жаап жаткан чагыбыз. Ботулизм оорусунун басымдуу бөлүгү дал ушул жапкан банкаларыбыздан жугуп калуусу мүмкүн. Ал эми ушул оорудан улам адамдар өлүмгө дагы дуушар болуп жаткандагы бар. Андыктан келиңиздер баарыбыз мына ушундай оорулардын алдын алуу максатында көбүрөөк билгенге аракет кылалы. Студиябызга ботулизм оорусу боюнча кенен айтып берүү үчүн атайын Айдис келген. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алгач эле ушул ботулизмдин алгачкы белгилерин айта кетсек, бул кандай оору, эмне дегендей. Жакшы суроо болду. Ботулизм бул өтө кооптуу илдеттердин бири. Атайын бактериялардын токсиндери, уулары чакырат. Негизинен бул нерв системасын жабыркаткан оору болуп саналат дагы. Бул көбүнчө үй шартында даярдалган консерва азыктарынан келип чыгат. Кандайча ошондо консервалардан келет деп айтат болчук. Анткени баарыбыз эле аны жабабыз да. Негизинен бизде ошол үй шартында даярдалган консерва азыктарынан катталат биздин статистикабыз боюнча. Өз үйлөрүндө даярдалган ошол ошондо биз банкаларды жакшы жуубай калганыбызда болобу, же болбосо ошол эле биз эмнеден жапсак ошол нерсени таза жуубай калабызбы? Бул бактерия кайсыл жактан келет? Бул бактериянын аталышы Clostridium botulinum деп аталат. Бул бактериялар жаратылыш чөйрөсүндө көп кездешет, айрыкча топуракта көп кездешкендиктен биз жер жемиштер топурактан өсүп чыгат. Ошол жер жемиштерди биз таза жуубастан, жапканда, технологияларды туура сактабастан жапканда, ошол Clostridium botulinum деген споралар ошол жер жемиштер менен кошо банкага түшүп калат. Демек, мисалы бир банкада ошондой инфекция боло турган болсо, аны жегенде үй бүлө ким канча адам десе баары ооруп калышы мүмкүнбү, же кандай болот? Бул банкага түшүп калган бул кооптуу микробдун токсиндери ушул абасыз чөйрөдө өөрчүйт. Банканын оозу жабылгандан кийин ошол 28 градустан нары ысык жерде сакталган учурда ал споралар өөрчүп, аябай кооптуу ууларды бөлүп чыгара баштайт. Ал эч кандай айырмасы жок. Аны бир адам жейби, 10 адам жейби, ошол банканын ичиндеги суусундугун, ошол салаттарды жегенде кимге канча түшсө, ошол адамдар жабыркап, ошонун ботулизм симптомдору менен ооруп калышат. Бирок бизде бул нерсеге мындай ботулизм оорусу боюнча сурай турган болсок, көпчүлүктүн мындай маалыматы дагы жок экен да, бул ооруну билбейт дагы экен. Эмне үчүн? Да, тилекке каршы биздин элибиз бул ботулизм оорусун жакшы билише бербейт. Себеби бизде ошо менталитетибиз ушу күз айлары келгенде ар бир үй бүлө, ар бир кожойке ошол банкаларды жабып, кышкыга даярдана башташат да. Бирок ошол учурда өздөрү өлүмгө дуушар кылуучу бир ууну кошо жаап атканын алар эске алышпайт. Бирок буга чейин ушундай банкадан ууланып өлүмгө дуушар болгондор болгон бизде? Бар. Биз область боюнча статистиканы алабыз. 2022 жылы мисалы бир жылдын ичинде 24 киши ууланып, облусубузда бир киши каза тапкан. Ал эми азыр 2023 жылы мына 7 айды уже аяктадык. 7 айдын ичинде 22 киши ботулизм оорусуна чалдыгып, биздин район шаарлардын ооруканаларында дарыланып чыгышты. Демек, бул былтырга караганда быйыл көп, Ооба. Былтырга салыштырмалуу быйыл 7 айдын ичинде көп катталды. Жыл бүткөнгө чейин дагы да 5 айдын ичинде дагы да ушунча катталышы мүмкүн. Кантип сактангыла деп айтат болчуңуз, ошондо биз эмне кылышыбыз керек, кантип сактанышыбыз керек? Бул нерседен сактануунун эрежелерин так аткарыш керек. Өтө жөнөкөй. Эң биринчиси ушул базарлардан мөмө жемиштерди алып атканда, консерва үчүн даярдоо үчүн мөмө жемиштердин эң сапаттуусун, тазасын, чирибегендерин алыш керек да. Андан кийин ошол мөмө жемиштерди жууп жаткан учурда анын арасындагы топурактар жокпу, ар кандай бир нерселер жармашып калган эмеспи, өтө баягы таза суу менен бир нече ирет жууп чайкоо зарыл. Андан кийин ошол банкаларды, ошол капкактарды талапка ылайык стерилизациялоо зарыл.
Анан казанга салып кайнатып атканда ошо мөмө жемиштерди бардыгын толук абалда кайнатуу талап кылынат да. Биздикилер көбүнчө казандын түбү 1-2 кайнайт, анан бетине 1-2 жолу борк деп кайнап чыккандан кийин эле свежий кылып жабабыз деп туруп жаап салышат да. Ошону толук кандуу кайнатып туруп жапкан сунуш кылынат. Мисал үчүн азыр көбүнчөсү көп кайнатпай калды деп айтсак да болот да. Мисалы компотторду кайнатпай эле кайнак сууну банкага куюп туруп, дымдап туруп жабат. Ошондо ага караганда кайнаткан жакшыраак болот да? Албетте. Себеби жаратылыштагы ар кандай микроорганизмдер дейбизби, микробтор дейбизби, ошо 80 градус, 100 градус ысыктыкта кайнатылган учурда ошол микробтор жок болот да. Анан ага чейин кайнатпастан жөн эле муздак абалда жакса, ал көп суудагы, мөмө жемиштеги микробтор көп өлбөй калат. Демек кайнатыш керек ар бир жапкан нерсени. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз дал ушул ботулизм боюнча атайын биздин кесиптештерибиз даярдаган сюжетке көңүл бөлөбүз, андан ары көрсөтүүбүздү улантабыз. Учурда мөмө жемиштер бышып, кыш айларына даярдоо кызуу жүрүп жаткан кез. Эмне камдалса да, ага тыкыр санитардык эрежелерди кармануу менен жабышабы айрым жай тургундарга суроо узаттык. Жаап атканда аны көбүрөөк кайнатышыбыз керек. Ошо көбүрөөк кайнатсаң, ошондон эме болот дейм да мен. Көбүнчө көп кайнатам мен. Көп кайнатып анан жакшы жабам. Кыргызстандыкы натуральный эле болсо керек. Мен эч кандай эмеге ишенбейм. Башка жактан келсе ишенбейм, бирок өзүбүздүкүнөн коркунуч жок. Баарын таза мөмөлөрдү керип алып, идиштерин таза жууп, баарын стерилизовать этип, анан ошентип жасачубуз. Балдарыбыз ошону ичип эле чоңойгон. Учурда Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасындагы жугуштуу оорулар бөлүмүндө ич өтүү гепатит оорулары менен жабыркагандар дарыланышууда. Азырынча ботулизмден ууланып кайрылгандар жок. Кеч күз, кыш, жаз мезгилдеринде кайрылгандар арбыйт дешет. Мындай оор жагдайга дуушар болбош үчүн дарыгер өз кеңешин сунуштады. Сөзсүз түрдө өзүнүн нормасы менен бүт бардык тартипти сактап туруп гана жапсаңыздар дейм дагы. Анан ошол учурда дагы баягы көпкө кармабай, канча көп кармаса кислород ошончолук ботулизм таякчылары бат өрчүт дагы күчтүү уулануу пайда болот, тез арак баягы жок кылыш керек. Негизи мен совет берет элем, урматтуу жарандар, жаппай эле койсоңуздар, азыр кышы жайы свежий продукттар сатылып атат. Мүмкүн болушунча ошол свежий продукттардан сатылып жесеңиздер деп мен суранып кетет элем. Ботулизм уулу зат түшкөн учурда өңүтүүсү билинбейт, банкада атпаш жана даамы өзгөрбөйт, тамак ашкада түшүп калуу коркунучу бар. Ал эми 1 жылда калып калган консерваланган азыктан кийинки жылга калтырып аны жегенде да адам өмүрүнө коркунуч алып келет. Көпчүлүгүбүз кайдыгер мамиле жасап, же болбосо мына ушундай кышка даярданып жатканыбызда балким убактыбызды үнөмдөйбүз дейбизби, же болбосо баягы мөмө жемиштер эзилип кетпестен кооз даярдалсын дейбизби. Айтор биз кышкыга камдаган компотторубузду же болбосо салаттарыбызды таза кайнатпай жапканы аракет кылабыз. Ал эми бул өзүңүздөр көргөндөй эле дал ушул ботулизм оорусун чакырып калышы дагы мүмкүн экен. Андыктан жаап жатканыңызда сөзсүз түрдө үйдө санитардык талаптарды эске алууңузга чакырып өтөт болчук. Деги эле мынакей азыр көбөйүптүр былтыркыга салыштырмалуу. Жаш курактары кандай болуп атат? Кимдер көбүрөөк кезип атат? Жаш курактары бул ботулизм оорусу жаш куракты тандабайт. Ошол банканын ичинде бул уу бар болсо, ал үй бүлөдөн жаш бала жейби, улуу курактагы адам жейби, бардыгына бирдей таасир кыла берет. Өлүмгө дуушар болгондор бар деп айтып жатасыз. Ошондо кайсыл учурда өлүмгө чейин жетиши мүмкүн бул оору? Бул ботулизм илдети бул кооптуу тамак аш азыгын жегенден кийин 4 сааттан ичинде уже биринчи симптомдорун берип баштайт да. 4 сааттан 8 күнгө чейин клиникалык периоду деп коебуз. Ошол учурда баягы бейтап өзүндөгү өзгөрүүнү байкабастан көпкө узак үй шартында дарыланат, медициналык мекемелерге кайрылбайт, өтүштүрүп жиберет да. Өтүштүрүп жибергенде бул ботулизмдин оор формасына айланат дагы, ага уже медициналык жардам берүү, ошол нерседен чыгаруу өтө кыйын болуп калат дагы, өлүм учурларына алып келет. Оор формасы дегенде ошондо үй шартында 1 аптадан көп
эгер өз алдынча дарылана турган болсо, бул демек өтүшүп кеттиге киреби? Өтүшүп кетет. Алгачкы белгилери кандай болот? Алгачкы белгилери ботулизмдин өзүнө тиешелүү белгилери болот. Бул ошо адамдын ден соолугунда белгилер өйдөдөн ылдыйды көздөй башталат. Биринчи ошол баш айлануу, көңүл айлануу, кускусу келүү, көздөрүнүн көрүүсү начарлоо, эки эселенүү көзүнөн башталат. Көзүнүн алдында кандайдыр бир предметтер тургандай сезиле берет. Бир кол, эки кол болуп көрүнөт. Андан кийинки ошо беттеги лицевой нервтер деп коебуз, ошолор паралич боло баштайт. Анын негизинде тили булдуруктап сүйлөй албай калат. Так сүйлөй албай, сүйлөгөн сөздөр Бул алгачкы эле белгилер деп алгачкы эле белгилери башталат. 4 сааттан кийин уже башталат ушундай белгилер. Оозунун ичи кургайт. Оозунун ичи кургап, уже андан кийин жутунууга түшөт. Жутуна албагандан кийин дем алуусу дагы кысылып, өпкө көдөнү кысыла баштайт. Андан кийин ошол ылдыйкы буттарына, колдоруна түшүп, паралич мышца деп коет, булчуңдары уже паралич болуп, ордунан туруп баса албай, басса дагы баягы ориентацияны жогото баштайт бейтап. Өз алдынча баса албай калат. Бизде көбүнчө баягы өзгөчө мына ушундай кышка даярдаган банкаларыбыздан жегенде, бул отравление болуп калды, өтүшүп кетет, же болбосо мындай марганцовка менен чайка, сода менен оозуңду чайка, ушундай же барып туруп эле текшерилбей эле ашказанын жууп турган ушундай дары-дармектерди колдонобуз да. Мына ушундай нерселерди эле кезиккенбиз сиздерде өз алдынча дарыланып, оор түрүнө өтүшүп кетүү деген. Албетте, биз ар бир катталган ботулизм учуру боюнча өзүбүз эпидемиологиялык иликтөөлөө жүргүзөбүз. Канча саатта башталган биринчи белгилер, саат канчада медициналык мекемеге кайрылды, эмне ага чейин үй шартында өзү эмнелерди жасады, тилекке каршы андай бейтаптарыбыз болгон. Өтө оор формасында ошо салатты жегенден кийин ал салатка да көңүл бурбастан мен жөн гана баягы шамалдап калдым окшойт, суук тийип калды окшойт, мага жакпаган бир нерсе жеп алдым окшойт, өтүп кетет деп үйлөрүндө 3-4 күн жата берген учурлар болгон да. Анан тилекке каршы аразынан ошол акыркы 5 жылда айтайын, ошо 5 киши каза болгон ушул ботулизмден. Элдер менен баягы иштешүүдө түшүндүрүү иштерин кандай жүргүзүп жатасыздар? Анткени азыркы учурда мисалы банка жабуу мезгили да. Элдер менен биз массалык маалымат каражаттары аркылуу ушундай кайрылууларды жасайбыз. Радио рубкаларга маалыматтарды беребиз. Анан өзүбүздүн социалдык мекемелерибиз бар. Мектеп, бала бакчалар, жатак лицейлери бар. Ошол жерде ушул окуучуларга, тарбиялануучуларга ошо үй шартында даярдалган азыктарды алып келбөө, бербөө деген талаптарды берип келебиз. Ошондой эле биздин коомдук тамактануучу жайлар бар, эң көп тамактана турган жайлар, тест татым жайлары бар. Ичине ушундай бадыраң, туз алган бадыраңдарды кошушат. Ошол жерлерди аябай катуу көзөмөлгө алып, үй шартында консерваларды элге сатпоо жана бербөө боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Мисалы ошол эле үйдө жасалган салатты жеп алып, өзүңдөн ушундай белгилерди билсең да, алгачкы белгилерди билгенде, дарыгерге жеткенге чейин адам өзү эмне кылса болот? Тилекке каршы бул ботулизмдин үй шартында дарылай турган ыкмасы жок да. Бул бир гана медициналык мекемеге ошол квалификациялуу медициналык жардамга кайрылыш керек. Суюктукту көбүрөөк ич деп ушинтип калышат го, бул нерселерчи? Суюктукту көбүрөөк ичсе дагы болот, бирок ботулизмде бул өтө баягы смертельно опасный уу деп коебуз да, өтө өлүмгө дуушар кылуучу уу. Бул ал суу ичеби, башка нерсе ичеби, ал жардам бербейт. Аны тез арада ошол жугуштуу оорулар бөлүмүнө кайрылып, ошол жерде атайын ошол ботулизмге каршы сыворотка бар. Ботулизмге каршы сыворотканы эрте өз учурунда алып сайып калыш керек. Ал эми ботулизмге кабылган адам мисалы дарыгерге келип дарыланды, үйгө чыккандан кийин кандай болуш керек? Ошол дарылангандан кийин эле бүтүп кетеби же баягы кайрадан козгошу мүмкүнбү? Үйдө үй бүлө мүчөлөрүнө жугушу мүмкүнбү? Бул ботулизм оорусу адамдан адамга жукпайт. Бул бир гана ошол кооптуу, ошол банка азыгынан деп атпайбызбы, ошону жегенде гана козгойт. Ал эми жебесе, андай кооптуу азыктар жебесе оорубайт. Адамдан адамга жукпайт. Адам дарыланып чыккандан кийин өзүн кантип караш керек? Адам дарыланып чыккандан кийин ошол
дарыгерлер, врач инфекционисттер өздөрү жазып беришет ар кандай сунуштарды, туура тамактануу, диеталык тамактарды ичүү, көп суусундуктарды ичүү, өз калыбына келтирүүчү тамак аштарды ичүү боюнча сунуштарды жазып беришет. Ошонун негизинде гана баягындай мал менен келип көрүнүп туруп мынча убакыт биздин көзөмөлдө болосуң деген нерсе жок. Андай диспансердик учетко алынбайт. Андай көзөмөлгө алынып, мындай үй бүлөк дарыгерлер тобуна антип каралбайт. Балким ушул үчүн дагы баягы жеңил карайттырбыз биз, бул өлүмгө чейин жеткирет деген ойдо эмес, балким жөн гана мындай уланып калдык дегенде. Уланып калды. Бул тамак аштан улануунун бир түрү. Мисалы бир дарбыз жеди, ал дарбызда нитрат деген зат көп болсо, дарбыз жеген уланып калды, ал 2-3 күндө ошол кусуп, белгилери пайда болуп, капельницалар алгандан жакшы болуп калат да. А бул ботулизмдагы ошол эле тамак аштан улануунун бир түрү, бирок өтө кооптуу түрү. Кооптуусу. А тамак аштан улануу буга караганда жеңил болуп ошондо, Ооба. Ал эми башка тамак аштардан улануу буга караганда ал өлүмгө алып келбейт. Бир күндөн ошол бир жумага чейин абалына жараша оорунун формалары өтөт дагы, ал айыгууга алып келет. Негизи мисалы мурундары бадыраңды тоздойт эмеспизби? Дал ошол бадыраңдан ушундай уланып калышың мүмкүн деп көпчүлүк кооптонот болчу да, а башкаларынан кооптонбойт. Негизи кайсыл түрүндө көбүрөөк кооптуураак болот? Бул бир гана бадыраң көбүнчө да биздин Жалал Абад областыбызда статистиканы алып караганда көбүнчө туздалган бадыраңдан чыгып атат. Бирок бизде шакарап деп коебуз, аралашма. Шакарап аралашма, бүт ошо ичинде бадыраңы бар, сабизи бар, баклажаны бар, ошолордон дагы көп кездешет. Сизге ыраазычылык билдирели, эркин микрофон берели биздин көрүүчүлөрүбүзгө, дагы бир ирет өзүңүздүн эскертүүлөрүңүз болсо айтып кетсеңиз болот. Азыркы учурда, азыркы учурда мөмө жемиштерди алып кышкыга даярдануу учурлар башталды. Жер жемиштердин сапаттуусун алыңыздар, аны жапканда анын тазалыгына, ошо технологияларга өтө тыкыр көңүл буруңуздар демекчибиз. Эгер колдон келсе үй шартында ошол банка азыктарын жапкандан алыс болуңуздар. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле ботулизм оорусу бул тамак аштан уланганга караганда өтө кооптуу. Андыктан дал ушул оорунун алдын аламын десеңиз, анда кышкыга азыркы учурда даярданып жатсаңыз, сөзсүз түрдө санитардык талаптарды эске алыңыз. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз боло турган болсо, атайын даярдалган базардагы талапка ылайыктарды гана алыңыз деп чакырабыз. Ал эми мөмө жемиштерди сөзсүз түрдө таза жууп, андан кийин гана колдонуңуздар. Ар бир ооруга кабылып дарыланганга караганда оорунун алдын алган алда канча жеңил. Мына ушул нерсени унутпаңыз, ден соолукта болуңуздар.